Сот Адахан Мадумаровдун камактагы мөөнөтүн 2 айга узартты. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду 9 апрелге чейин камакта калтырды. Адахан Мадумаров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу жайында кармалууда. Ага Кыргыз-Тажик чек арасындагы тилге боюнча 2009-жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып коюлууда. Мадумаров ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Адахан Мадумаровду 2-сентябрда Бишкекте ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы отрядынын кызматкерлери кармап кеткен. Экинчи козголгон кылмыш иши Чеңгиз Абдумомунов аттуу адам 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына $50.000 бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси менен айып коюлууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Чүйдө милициядан миллион сом талап кылган чектүү кармалды. Милиция кызматкеринен ири суммада акча талап кылган жаран кармалды. Чүй облустук ички иштери башкармалыгынан билдиришкендей, жаран 100.000 сом алып жатканда колго түшүрүлгөн. Бул факты боюнча обузалап пара талап кылуу негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Өздүк булактардын маалыматына караганда шектүү мурда жалпыга маалымдоо каражаттарынын биринде иштеген. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. УКМКнын калкан 9-атайын кошуунунун командасы Дубайда өткөн эл аралык мелдеште 4-орунду алды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин калкан 9-атайын кошуунунун командасы The West Sweat Challenge 2024 атайын бөлүкчүлөрүнүн арасындагы эл аралык мелдеште жалпы командалык эсепте ардактуу 4-орунду, ал эми жеке машыгууларда калкан күчтөрү 5 жолку мүмкүнчүлүктүү 3 жолу 2-орунду ээледи. Атайын кызматтан билдиришкендей, Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында болуп өткөн эл аралык мелдешке 40тан ашуун өлкөнүн 70тен ашуун командасы катышып, анда УКМКнын калкан 9-атайын бөлүкчүлөрүнүн командасы алдыңкы тайпалардын бири катары 4-орунга ээ болду. 3-7 февраль күндөрү болуп өткөн эл аралык сынак атайын даярдыктагы аскерлерге өз өнөрүн, кесипкөйлүгүн жана достук мамилесин көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Мелдештин 1-күнүнөн тарта калкан атайын күчтөрүнүн командасы эң татаал кырдаалдарда мыкты чеберчиликти, укмуштуудай күчтү, тартипти жана тапкычтыкты көрсөтүштү. Тайпанын ар бир мүчөсү ийгиликке жетүү үчүн бардык күч аракетин жумшап, дүйнөнүн 4 бурчунан келген командалардын курч атаңдаштыгына карабастан жеңиштин жолунда турган бардык кыйынчылыкты жеңип чыга алды. Калкан атайын күчтөрүнүн командасы УКМКнын жетекчилигине, үй бүлө мүчөлөрүнө жана колдоо көрсөткөн бардык кыргызстандыктарга ыраазычылык билдирет. Патриоттуулукка жана күчтүү духка негизделген калкан атайын багыттагы отряды кийинки мелдештерге да өзүнүн күжүрмөн чеберчилигин көрсөтүүгө даяр. Белгилей кетсек, 2023-жылы калкан спецназынын командасы жалпы командалык таймашта 8-орунга ээ болсо, жеке машыгуулардын биринде 3-орунга ээ болгон.